Колумда турган документтерди байкадыңыздар да. Таза 3 гектар 33 сотық жер аянтында жайгашкан, ушундай документальный болгон. Бул жагында сарайы, бул жагында 3 бөлмөлүү үйү менен шашылыш түрдө 120 миң доллар кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Мал чарбачылык менен алектенем дегендер үчүн өтө сонун. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Бишкек шаарынын өйдө тарабы Байтик айыл өкмөтүнө караштуу Байгелди айылында болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн ошол Байтик тараптан келсеңиздер дагы болот. Байтик андан бери Арчалынан бир аз ылдый түшсөңүздөр Байгелди айылы. Анан ылдый тараптан болсо жанагы Барпалыкулов менен Абсамат Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги Кургойдон өйдөнү көздөй село жалга келесиздер. Село жалдан өткөндөн кийин ушул Байгелди айылы. Байгелди айылынын центринен эле кайра оң тарапка буруласыздар. Бир 700-800 метр келсеңиздер ушул сарайга, үйгө көзүңүздөр урунат туугандар. Ушул 3 гектар 33 сотық жер аянтында ушул 30 сотығы кызыл китепте, анан 1 гектар 81 сотығы ушундай көк китепте. Анан калганы прилегающий участок туугандар. Алдагын бардыгы документальный алынган. Себеби азыр ичиндеги документтерин көрсөткөнчө аны дагы бир катар сиздерге түшүндүрүп берем туугандар. Бул жагында үйү, азырда үйүнүн ичин дагы көрсөтөбүз. Бул тарабында болсо сарайы туугандар. Бул жерде жанагы мал менен алектенем, мал чарбачылык кылам, тоок фирма кылам, кыскасы үндүк багам дегендер үчүн өтө сонун жерде экен туугандар. Айлана чети бардыгы жайыттары кенен. Анан ушул жерде сарайы чоң экен туугандар. Ичинде малды чыгарбай ушул жерде карасаңыздар дагы болот экен. Көрдүңүздөр, кааласаңыздар сарайынын бир бөлүгүнү жанагы сеновал кылып чөп жыйнаганы дагы колдонсоңуздар болот экен да. Бул сарайынын асты тарабы. Тээ жакта эмелери турат. Акырлары цементтен куюлуп жасалган. Үстүн навес менен жаап коюп, ал жагындагы колдонсоңуздар болот экен. Бул тарабында ичин бир катар көрсөтөйлү. Бул жагында шарты бар азыркы учурда. Боксидигага турган каналдары асты пол болгон. Анан бул жак тарабында ушундай акырлары дагы жасалган туугандар. Бул жагына жанагы уйларды карасаңыздар болот. Анан бул тарабында болсо же болбосо ат же бир чоң бука байлаганы дагы ыңгайлаштырып коюптур туугандар. Үстүн көрдүңүздөр, пеноплекс менен жылууланган үстү. Анан бул жагына дагы чоң эшиктерин коюп туруп, үстүн дагы тетиги ачык турган жерлерди бир катар жаап койсоңуздар өтө сонун. Бул тарабына бардык терезелери коюлуптур туугандар. Өтө сонун. Суу свети бар, бардык документтери так таза колдо. Аласыздар дагы мал чарбачылык менен алектенем десеңиздер өтө сонун. Бул жагында ошол кошумча сарайы. Мынакей. Бул жагында малды бошотуп эле баккан экен. Же болбосо бул жагындагы астын бир катар стяжка кылып, акырларын жасап, бул тарабын деле колдонсоңуздар болот экен да туугандар. Анакей. Негизинен 3кө бөлүп коюптур ушу сарайды. Бул жагында дагы бир бөлүгү. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Сарайынын эми стеналары үстү жабылганы мыкты. Эшик терезелерин коюп койсоңуздар бир катар ишке жарайт. Көрдүңүздөр, эми сыртындагы бир катар көрсөтөйлү. Бул жагында дагы үйү бар. Бул жагында чакан болгон навеси, мынакей. Көрдүңүздөр, чакан болгон навеси. Бул жагына дагы жанагы кой бакканын ыңгайлаштырсаңыздар болот экен туугандар. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Жанагы мынабы ошол акырлардын үстүн жаап эле ушул жердин дагы навес кылып койсоңуздар өтө сонун болот. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушул жагын навес кыласыздар. Андан бери келсеңиздер, чек араларын мындай бир катар көрсөтүп коеюн, Чек аралар мына столбаны көрдүңүздөрбү? Ошол столбадан бери, примерно ошодон бери карай болуп калат экен. Анан кийин бул тарабы тетиги өйдөдөгү көрүнүп атабы? Ача столба. Ошодон бери сиздерге карайт. Жүрүңүздөр, эми үйүнүн ичин дагы бир катар көрсөтөйлү. Сиздер лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып, анан мал чарбачылыкка кызыккан тааныштарыңыздар болсо, сарай издеген тааныштарыңыздар болсо, ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Мүмкүн видео пайдалуу болуп калат. Негизинен ушул жерде мал бакканга өтө ыңгайлуу экен да. Бул жак жайыты дагы кенен экен. Жери дагы 3 гектар 33 сотық документальный экен туугандар. Бул жагы бышык кирпичтен тургузулган, ушундай 3 бөлмөлүү үйү бар. Мынакей. Үйүнө кирели, келиңиздер. Бул жагында бир аз косметикалык ремонтторун жасайсыздар. Кире бериш жайы, бут чечме жайы экен. Күнгөй бет болуп салынган үй. Киргенде эле бул жери дагы бир бөлмө. Бул тарабында болсо чакан бир бөлмөсү бар туугандар. Бул жагын жанагы газ плиталарын коюп ушул жерде кухня катары колдонсоңуздар болот экен. Бул жагы чикирме чыкма болгон 2 бөлмө, бардык полдору, жыгачтан потолоктору бийиккен, көрдүңүздөр. Негизинен бул жагын бир сыйра эле актап сырдап алып эле жашай берсе болчу да экен. Мынакей ал жак жагы дагы бир бөлмө, спальный, көрдүңүздөр. Өтө сонун.
мынандай анан мына печке келе отты жагасыздар. Жана айттым го неме прилегающий участоктукун көрсөтөм деп. Ошо прилегающий участоктогу ушул проектке ылайыкталып атайын документальный болуп алынган. Негизинен ушул жерге ушундай эс алуу борбор салганы ошол участокты кошуп алган экен да. Кааласаңыздар ушул проектин дагы сиздерге берет экен туугандар. 3 гектар 33 сотук жер аянтында жайгашкан ушул сарай сиздер көргөн үй туугандар. Баасы $120,000 дагы бир аз кеми бар деди туугандар. Эсин номери экранда турат. Бир катар чалып сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Бишкек шаарынын Өйдө тарабы Байтик айылына караштуу Байгелди айылы туугандар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып коюңуздар. Анан ушундай сарай издеген дос туган тааныштарыңыздар болсо, же мал чарбачылык менен иштеген тааныштарыңыздар болсо, видеону жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.